Камчыбек Ташиев отставкага кеткени жатабы. Садыр Жапаровтан кийин ким президент болот? Эл чындыкты билсин. Көзүгө көргөн Алымкадыр Бейшеналиев мен эч ким сабай албайт, мен баарын сабайм. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев эл алдына сол көзүгө көргөн абалда чыкты. Супер Кежи порталы министр менен байланышканда көзүнүн көгөрүшү боюнча түшүндүрдү. Тонун башынан 2 метрлик балатыларды алып келип алтын балалыкка тигип жатабыз. Өйдө жактан балатыны сүрөп келе жатканда томолонуп келип бизди басып калды. Алтын балалыкка барып жардам берип жатам. Журналисттерди дагы чакырам. Силерди дагы басып кала, силер болсо иштей албай калдык, оорудум деп жатып аласыңар. Мен анткени жок, мен иштеп жатам, деди ал. Аны айрымдар спирт ичимдигин ичип алып бирөө менен мушташкан деп сындап жатышат. Бул боюнча ал төмөндөгүдөй жооп берди. Биринчиден, мен спирт ичимдигин ичпейм. Экинчиден, мени сабай турган киши жок. Кыргыз мамлекетине мени сабай турган бирөөнү көрсөтчү. Мен баарын сабайм, мени бирөөлөр сабай албайт, дейт министр. Булак аргумент кейжи. Эл чындыкты билсин. Барыбыз көчөгө качып чыктык. Тургундар күйүүчү майлоочу май сакталган кампада өрт биринчи жолу чыкпаганын айтышты. Бүгүн таң арты Темир Ниязов жана Жүйөк жолу көчөлөрүнүн кесилишинде күйүүчү майлоочу май сакталган жайдан өрт чыккан. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигине билдиришкенде өрт эмнеден улам келип чыкканы такталууда. Ал эми өрт чыккан күйүүчү майлоочу май сакталган жайга жакын жашаган тургундар нааразычылыктарын билдиришти. Эртең менен тарс-тарс болуп жаткан эшикке чыксам өрт болуп жатыптыр. Баарыбыз көчөгө качып чыктык. Буга чейин 2 жолу өрт болгон. Бул жерде май сатылат, сасыйт. Борбор каладагы тийиштүү мекемелердин баарына кайрылганбыз. Бирок эч кандай жыйынтык жок. Баары эле келишет, оозумурдун жаап сасып жаткан турбайбы, биз карайбыз деп кетишет. Ошол бойдон жооп жок. Биз элге борбордо жашайбыз деп мактанабыз. Келгендин баары күлөт, эмне деген жыт деп. Сасыган күйүүчү майдын жытынан эшикке чыга албайбыз. Жан жагандан элдин көчөлөрүн суу акса, биздин көчөдөн май агат. 20 жылдан бери эч кимдин күчү жетпей койду, деди шаар тургуну Авас Маналиев. Ал эми дагы бир тургун өрт чыккан күйүүчү май сакталган жайдын жанында бала бакча бар экенин айтып, өрт таң эрте чыккандыктан балдар өз үйлөрүндө болгондугун белгиледи. Өрт эртең менен чыкты, түштө күйсөм эмне болот эле? Бул жерде май сактоого такыр болбойт десек, жаппай жатышкан. Биринчи жолу өрт чыкканда кошуналар өзүлөрү өчүрсө, экинчи жолу өзгөчө Кырдаалдар министрлерин келип өчүрүшкөн, деди тургун. Ал эми күбөлөрдүн айтымында өрт болжолу саат 7:50 чыккан. Эртең менен кызымды мектепке алып барып келе жаткам. Анан бул жактагы өрттү көрүп калдым. Болжолу саат 7:50 чыкты окшойт, деп билдирди күбө болгон жаран. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин билдиришкенде өрт саат 10:51 толугу менен өчүрүлгөн. Учурда өрттүн келип чыгуу себептери жана чыгымдары такталууда. Маалымат үчүн өрт өчүрүүгө 5 бөлүм 1 суу ташуучу унаа штаб, ыкчам топ, Бишкек шаардык куткаруу кызматынын 4 куткаруучу жана Ички иштер министрлигинин кызматкерлери тартылды. Жерине Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев дагы келди. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Досуңуз эмне кылып жатат? Дарыгер президентке кайрылды. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев менен кат алышуусу менен таанылган дарыгер Бактияр Абсаматов багынбай жатат. Эске салсак, саламаттык сактоо министрлигинин башчысын Абсаматов дебатка чакырганда ал орой жооп берген. Андан кийин дарыгер министрлер кабинетинин бүтүндөй аппаратына видео кайрылуу жасап, саламаттык сактоо министрлигинин жалпы жааматында дебатка чакырып, анда да жооп алган эмес. Эми бул жолу президентке кайрылды. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, дагы канча чыдаш керек? Медицинада болуп жаткан окуяларга көңүл бурбай жатасыз. Эскерте кетим келет, Кыргызстанда иштеген дарыгерлер да эл болуп саналат. Эгер болуп жаткан окуяларга көз жумуп жардам берүүгө албай жатсаңыз, анда дагы эмне кылышты билбейм. Досуңуз Бейшеналиев эмне кылып жатат? Саламаттык сактоо министри кызматын 1 жылдан бери аркалады, бирок жасаган реформаларын бири дагы элдин саламаттык сактоо тармагынын кызыкчылыгын көздөгөн жок. Сүйлөгөн сөздөрү шылдыңга алынып, кишини уялтат. Эмне үчүн чара көрбөй жатасыз? Чечим кабыл алуу үчүн сизге дагы эмне керек? Урматтуу дарыгерлер жана медицинанын келечегин ойлогондур. Саламаттык сактоо коомчулугунун атынан Бейшеналиевке каршы петиция жарыялайм. Ар бир саламаттык сактоо уюму мага кол коюлган документти почтама жөнөтсө болот, деп Бактияр Абсаматов кайрылуу жасады. Булак Кактус Медиа. Эл чындыкты билсин. Дастан Бекашев бүгүн 21 декабрда Жогорку Кеңештин жаңы депутаттарын болжолдуу орундары көрсөтүлгөн сүрөттү жарыялады. Жаңы конституцияга ылайык эми парламентте 90 депутат болот. Алардын ичинен 54 депутат партиянын тизмеси менен шайланган. Калган 36 депутат бир мандаттуу округтан шайланмак. Сүрөткө караганда парламенттин жыйындар залынын чогортосуна Ата журт Кыргызстан фракциясы жайгашат. Президиумдун оң тарабына Ишеним фракциясы отурса, сол тарапта Ынтымак фракциясы отурат. Ишенимдин артынан Альянс фракциясынын жана Бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаттары орун алат. Ал эми Ынтымактын артында Иман Нуру фракциясы жайгашат. Ата журт Кыргызстандын артында бир мандаттуу округтарын шайланган депутаттар орун алат. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин.
тонолуп сабалып пакистандык студенттер Кыргызстанда өздөрүн коопсуз сезбей калганын айтышты. Кыргызстандагы пакистандык студенттер федерациясы Кыргыз өлкөсүндө алар корголгонун сезбей жатышканын айтып бийликке кайрылышты. Бул тууралуу федерациясынын соц тармактагы баракчасына жарыяланды. Кыргызстанда күн сайын чет элдик студенттерди тоноп сабаган учурлар көбөйдү. Мында билим алып жаткан студенттер бул өлкөдө өздөрүн коопсуз сезбей калды. Кечээ 2 пакистандык студент жергиликтүү тургундар тарабынан сабалып тонолду. Биз Кыргызстандын бийлигинен бул өлкөдө билим алып жаткан пакистандык студенттердин коопсуздугун камсыздоо чараларын көрүүнү суранабыз. Аталган мамлекетке билим алып жаткан чет элдик студенттердин санын эске алуу менен милиция бөлүмүндө англис тилинен котормочу болушу керек деп жазылат маалыматта. Булак Сереп KG. Эл чындыкты билсин. Уяты жоктор Куренов аңарды биринчи жолу камаганда дал ушул наристе баласын агуйдун алдын алып чыгып колдогон болчусуңар. Атамды чыгарып бер дегизип. Эмнеси болсо да ошол окуядан кийин аныңарды боштондукка коюп жиберишти. Ушунчалык эле Куреновго күйгөнүңөр чын болсо бүткүл Кыргыз эли шайлаган президентке секирип же макоо болбой эл менен бол деп тыйбайт белеңер. Эми дагы мындай акмакчылыкка барып жатасыңар. Жок дегенде наристе баланын психикасын аяп койсоңор болбойбу? Меси жок малдар. Андан көрө плакатка ата оозуңду тыйып бир жериңди кысып үйдө олтур деп жазып, баланын мойнуна илип койсоңор туура болмок деп Мырза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Жапаровдон кийин ким президент болот? Талайлуу Талгарбековдун төлкөсү. Аскар Акаевдин жеке жактоочусу ишмер экс-министр Бекболот Талгарбеков үчүн бул жылуу талайлуу жыл болду. Дегенибиз туңгуч президентибиз Аскар Акаевга жактоочулук кылып ойлогон ишке ашып, ооматтуу болуп жымыңдап төрдө ысык чай ичип өзүн олжолуу сезип олтурган мезгили. Талгарбеков Аскар атасына чаң жугузбайт, ал тургай Акаевдин ага экендигин айтып бүтө албай, бул көрүнүштү Кудайдын буйругу деп түшүнөт. Акаевдин жемиштүү эмгегин айтып олтурса, Талгарбеков көзүнө жаш алып, болгон эмгектерин колунун манжаларына талып кеткенче санап кирет. Ал тургай Аскар Акаев миллион кыргызды чет өлкөлөргө тентитти деген суроого бул карандай калып 2005-жылга чейин өлкөдөн 50 миңдей адам чет жака жумуш издеп кетишкен. Четте иштеп жүргөн кыргыз мигранттарынын 10% 2000-2011 жылдар аралыгында, ал эми 90% 2012-2000 жылдардын аралыгында Кыргызстандан кетишкен деп элин оозун ачырды. Баса Талгарбеков Акаевди актагандан бери тымызым президент болом дегендер Бекболот Талгарбековго куда түшүп, кымындап тынымсыз ат тизегин кургатпай каттап жаткан мезгил экен. Анткени Талгарбеков Акаев менен тыгыз мамиледе болгондуктан Путин менен сүйлөшүүгө ыңгайлуу шарт түзүлүшү толугу менен мүмкүн дешүүдө. Демек Садыр Жапаровдон кийин ким президент болот? Талгарбеков чечеби деген суроо жаралат. Анткени Акаевдин ажарын ачып берген Талгарбеков болсо, Талгарбековдун ажарын Путин ачып бериши мүмкүнбү? Ошондо Кыргызстандын тагдыры кайра эле кыйраткыч Акаев менен Талгарбековдун колунда калабы деген пикир жаралат. Дегенибиз менен Садыр Жапаровдон кийин Талгарбеков өзүн президент болуп калышы мүмкүн деп тамашага аралаштырып, тар чөйрөдө каткылыктап күлүп калган айланасындагылар коомчулукка таратып жүрөт. Айтор канткен күндө дагы акыркы учурда кыргыз атка минерлери Путинге жакпай бара жатканын эске сала жүрүшүбүз керек. Ага себеп биздин кит эмес океанды кошо жутуп жиберген атка минерлерден Путиндин көңүлү көк таштай калган. Ошентип Кыргызстанда ушул тапта атасы аска тоону жарган периштедей таза Аскар Акаев менен ташы өйдө кулаган Талгарбековдон өткөн бактылуу адамдар жок. Жомоктун аягында эки инсан 2021 жылдын жылды мыкты инсаны, бири жылдын эң мыкты таза экс-президенти намына татыктуу болуп чыга келишти. Мындан аркы мыкты куттуктоо менен батаны калдайган калк өзү берет. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин.